Советтік мезгілде біз тарих, Кыргыздын тарихы кайсы мезгилден башталчу эле? Өткөндө ушуну айткансыз, кыскача азыр кайталай бердим. Жок, советтик мезгилде бизде Кыргыздын тарыхы кайсы мезгилден баштап окутту эле? Кыргыздар ушул мезгилден бери жашап атасыңар деп. 17-кылымдан да. 17-кылымдан бери карай Кыргыздын тарыхы деп бизде окуткан. Андан ары кыргыз жок деп окуткан бизге. Келерле, орун бар, каалаган жерге отуруңуздар. Кыскача айтканда, Советтер Союзунун мезгилинде билим берүү тармагында тарых деген сабакта, программага бекитилген сабакта бизде кыргыздар 17-кылымдан бери гана калыптанган өтө жаш улут, маданияты жок, сабаты жок, бир топ нерсеси жок, кыскасы бир таш кейбиттеги же болбосо жапайы таш кыргыз деп мына ушинтип окутуп келген. Кол көтөрүп атасызбы? Угулбай атабы? Угулуп атабы? Эми бул Советтер Союзунда ушинтип окутулган. Азыр бизди кыргыз тарыхын окутуп атабыз. Азыркы кайсы мезгилден бери окутулат? Биздин заманга чейин 201-жылдан бери. Ооба, өткөндө буга кенен токтолгонбуз. Биздин заманга чейин 201-жылы эмне болгон дегенде, кыскача буну көп убакыт коротпойн, баягы шизди жазууларында Семацандын эскерүүсүндө кыргыз этнонимі биринчи жолу эскерилет. Эмне болуп эскерилет дегенде, ал жерде мода башында турган хундардын аскерлери 5 мамлекетти багынтат да, ошонун бири Гянгунь мамлекети. Маселе ошо Гянгунь мамлекети кайда болгон дегенде, бул да өтө маанилүү. Көп окумуштуулар, көп булактар эмнени айтат? Ошол кезде кыргыз мамлекеттүүлүгү Хакасияда, азыркы Хакасия же болбосо Енисейде болгон. Миң суу өрөөнүндө болгон дейт. Минусинская котловина деп коет. Мына ошол жакта илгерилесер ошакта болгонсуздар, ошактан болгонсуздар, анан 16-кылымда бери көчүп келгенсиздер, 17-кылымда жаңы улут болуп калыптан калдыңар дейт да. Демек, бул жер өтө кызык нерсе. Бул жер, мына азыр биз ээлеп аткан аймак, окумуштуулардын пикиринде 16-кылымга чейин кыргызга эчтешеси жок, таандыгы жок жер болгон имиш. Анан 16-кылымда Алтайдан бери көздө көчүп келип, кыргыздын бир бөлүгү жергиликтүү эл менен жуурулушуп, бир жаңы этнос болдук деп бизди Союз ушинтип окуткан. Бирок жок, кыргыздын тамыры тетакта экен, биздин доорго чейин эле мамлекет куруп келген экенбиз дегенибиз менен деле, бирок ушул аймак дагы деле бизге таандыгы жоктой окутулуп келет. Бул өтө өкүнүчтүү. Кийинки мезгилде окумуштуулардын өтө аз, бир эки эле окумуштуунун пикири боюнча биздин доорго чейин 201-жылы кыргыздын мамлекети кайда болгон дегенде алар башкача маалымат берип атат. Мына гегуни проживали в землях севернее хребта Борохора дейт. Борохора бул Тянь-Шань тоолору экен. Эми түшүнүп атабыз, азыркы биздин аймак экен. Анан западная пустыня Дзосотун Элисун дейт. В Джунгарии, на западе современного Китая дейт. Эгер картаны карасак, анда бул мына Монголиянын батышында Дзосотун Элисун деген кызыл белгисинде бул чөл экен. Ошол чөлдүн батышы дейт. Батышы деген демек бияк тарабы. Анан Хороборо же болбосо Тянь-Шань тоонун түндүгү дейт. Кайсы аймак болот атат? Азыркы Кыргызстан, анан түштүк чыгыш Казакстандын тоолуу аймагы болот атат. Кээ бир окумуштуулардын пикири боюнча биздин доорго чейин эле ошо хундардын мезгилинде биз ушул эле аймакта ошондо эле жашаганбыз деген пикир. Эми аны түшүнүктүү, биз азыр ушуну ойдон калтыралы. Бугадан бери карай келгенде биз өткөнкү темаларда айтканбыз. Бизде эки, мына ошол кезде мамлекет болсо, андан бери дагы эки ирет каганат түптөгөнбүз. Анан 17 кийинки 91-жылдан бери азыркы мамлекеттүүлүгүбүз. 4 ирет мамлекет курган дейбиз. Тарыхыбыз ушундай. Азыркы расмий тарых ушуну окутат. 201-жылдан нары эмне болгон дегенде, бир дагы тарыхчы дегенче, бир дагы расмий тарых маалыматында Кыргызга тиешелүү тарых жок. Бир да окуу куралдарда, бир да окуу жайда окутпайт. Бирок мындай жок болсо, маалымат жок болсо дагы аныкталган. Бирок кыргыздар ал убакта болгон эмес деген сөз эмес да. Себеби 201-жылы мамлекетти басып алып атат хундар. Кыргыздар мамлекет куруп жашап келатат 201-жылга чейин. Кыясмолдо Косымов айтып атат. Ушул дата белгилүү болгон соң биз
дүйнөгө жар салып 2200 жылдыкты белгиледик мамлекеттүүлүктүн деп. Анан ошого тактоо кирбей калыптырбыз. Биз кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн 2200 жылдыгы дегенде көбүндө дароо мындай түшүнүк калыптанат. Кыргыз мамлекеттүүлүгү түптөлүп, андан бери карай 2200 жыл өтүптүр да деп. Ал болсо айтып атат, жок, биз мамлекеттүүлүгүбүздү жоготкон жылды, мамлекетибизди жоготкон жылды белгилеп атабыз. 2200 жыл. Тагыраагы ошондой. Эгерде логикага салсак, ага чейин мамлекет болуп жашасак, андан ары болуш керек да биздин тарых. Бирок ал белгисиз. Эми мына ошол мезгилге чейинки мына 201 жылдан нары биздин доорго чейинки мезгилге таандык болгон кээ бир окумуштуулардын илимий маалыматтарына кезек берели. Бул баягы карталарды көрсөтүп коелу, биз баягы мамлекеттүү